Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Allah Taalaga maktoolor, sүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей алдыбызда Курман айт ыйык майрам келе жатат. Ошол келаткан майрам бардыгыбызга куттуу жана берекелүү болсун. Бүгүнкү сабагыбызда ошол Курман айттын күнү аткарыла турган улуу сооптуу амал жөнүндө сөз кылабыз. Ал да болсо курмандык чалуу. Курмандык чалуу бул коруба якробу курбан, жакындоо деген этиштен алынат. Жакындоо дегени пендеси Аллах Тааланы разы кылыш үчүн, Аллах Тааланын разычылыгына жетиш үчүн кандайдыр бир баалуу бир нерсени курман чалып, ошол аркылуу Аллах Таалага жакындоону курман деп айтат. Биз курман деп айтабыз. Эми ошол курмандык чалуу ислам шариятында улуу, ыйык жана берекелүү амалдардан болот. Анын тарыхы Адам пайгамбардын эки баласы, эки уулу Кабыл жана Хабылга барып такалат. Андан бери келе турган болсок, ата бала эки пайгамбар, Ибрахим пайгамбар жана Исмаил пайгамбардын окуясына барып такалат. Улуу ушундай тарыхый жактан дагы, руханий жактан дагы өтө маанилүү болгон улуу амал бүгүнкү күндө дагы ошол өз күчүндө турат жана бүгүнкү күндө дагы ошол нерсеге амал кылгандар улуу соопко ээ болот. Демек бүгүнкү сабагыбызда ошонун сооптору, пайдалары жана жакшылыктары жөнүндө сөз кылабыз. Аллах Таала Каусар сүрөсүндө, ошол кыска жана нуска болгон ушул Каусар сүрөсүндө биздерге ушундай буйрук кылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фасалли ли роббика ванхар. Пендем, сен Аллахтын разычылыгы үчүн чын ыкластан намазыңды Аллах Тааланын разычылыгы үчүн окугунда жана ванхар курмандык чалгының деди. Бул жерде эки буйрук бар. Бир, намазыңды окугун Аллах разычылыгы үчүн, башка бирөөдөн чочулап, таасирденип бирөө көрсүн үчүн эмес, бир гана Аллах үчүн окугун жана ванхар курмандыкты Аллах Тааланын разычылыгы үчүн курмандык чалгының деп өкүм келди. Демек эки өкүм менен биргеликте эки өкүмдүн мазмуну, маңызы эмне болуш керек? Аллахтын разычылыгы үчүн кыл. Ошол амалды Аллахтын разычылыгы үчүн кылгының деген өкүм келди. Андан кийинки аятта Аллах Таала Хадж сүрөсүнүн 36 аятында ушундай дейт: "Вал будуна жаалнаха лакум мин шааириллах". Будун деп төөнү айтат. Төө жана уй сыяктуу курмандыкка жарай турган жандыктарды, төртүлүктөрдү эмне кылгыла? Аллах Таалага жакындоо үчүн ошону союп, курмандык кылып, Аллах Таалага арнап, ошол аркылуу Аллах Таалага жакындагыла, Аллах Тааланын даргөйүндө улуу соопторго ээ болгула деп Аллах Таала төө сыяктуу, уй сыяктуу жандыктарды бизге эмне кылды? Аллахка жакындап баруучу бир жандык кылып берди дейт. Андан кийин Аллах Таала башка бир аятта айтат, Хадж сүрөсүнүн 37-аятында, астагфирулlah: "Лан яналаллаха лухумуха вала димауха, валакин яналуху тaqwa минкум". Силердин кылган курмандыгыңардын эти дагы, каны дагы Кудай Таалага, Аллах Таалага жетпейт. Валакин яналуху тaqwa минкум. Бирок силердин ошол амалды кылуудагы жүрөгүңөрдөн чыккан ыхласыңар, берилгендигиңер, жакшылыгыңар Кудай Таалага жетет деп айтты да. Демек биз ошол амалдарды кылабыз Аллахтын өкүмү, пайгамбарлардын сүннөтү, шариятыбыздын талабы деп кылабыз. Жана ошону кылып атканда эмне анын ошо чын ыкластан Аллах Таала менден разы болсун, ошонун арты менен мага бере турган, пендесине ыра көргөн жакшылыктарды мага берсин деп ошол ниетте кылат экенбиз. Демек урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына аяттарда ушундай маанилүү баяндар болгон соң, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүнө токтоло турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жыл сайын эки кочкор курмандык кылчу да. Өзү кадимкидей үммөтүнө жашоосу менен, сөзү менен, амалы менен үлгү болуп келген үлгүлүү сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки курмандык чалат эле. Экөө тең ушундай бир келишкен, ушундай чоң, жакшынакай курмандыктар чалат эле. Анан ошол бисмилланы айтып, такбир айтып, кадимкидей курмандык чалат эле. Демек ошонун өзүндө дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө эргешип, важип болгон ушул амалды аткарууда биз курмандык чалууга тийиш экенбиз. Эми башка хадисте сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам Тирмизинин риваятында келген хадисте мындай дейт: "Ма
Amile ibni Adam yevmen nahri amelen ahabba ilallahi min iraqatiddam. Oşol ayet günü kelgende pende adam balasının kılgan işlerinin en süykümdü, Allah Taalaga süykümdü, Allah'tın aldında mınдай kadır barktуу pendesini biyik darajaga көтөрө турган жакшы амал бул ошол айет күндөрү кан чыгаруу дейт да, кан чыгаруу. Allah Taala oşol nerse menen pendesiге көптөгөн жакшылыктарды эмне кылат, берет. Эми ошол улуу сооптор камтылынган амалга күчү жетип туруп, материалдык күчү жетип туруп, даремети колунда бар болуп туруп, бирок ошол амалды кылбагандарга сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай эскертүү хадисте айтат. Буну Ибн Мажа риваят кылган. Hadis alımları dağın sahih деген bağısını bergen. Men vecede sa'aten felem yudahhi fela yakrabenne musallana. Kimde kim kurmandık çalууга mümkünçülügü bolup durup, bирок kurmandık çalууга kaydiger karap koysa, kurmandık çalууга mınдай hareket kılbasa, aga mınдай mani berbese, al biz namaz okuy turgan jellerimizge kelbeyle koysun dedi da. Bunun mazmunu emne dese, oşol uluu sooptуу amaldı küçü jetip durup atkarбай койгон adam эскертүү, ошону аткарбай койбо, сөзсүз түрдө аткар деген мааниде келген хадис. Эми урматтуу момун мусулман бир туугандар, бул хадистерден сырткары дагы көптөгөн риваяттар бар. Бул курмандык чалууну амалул мунжия деп айтылат. Билесиздер, амалдар экиге бөлүнөт. Амалдар бар мухликат болот, амалдар бар мунжият болот. Мухликат дегени адамды бул дүйнөдө күнөөгө алып барат, кыйроого, чачыранды, бытыранды болууга алып барган амалдар, булар Аллахка жакпаган, шариатка туура келбеген амалдар. Булар мухликат деп коет. Булар адамды дүйнө акыретте жок кылып, акыретте тозокко алып барат. Эми мунжият амал болсо, бул адамды бул дүйнөдө жакшы жашоого, жакшылыкка, сооп иштерге алып барып, акыретте бейишке алып бара турган амал мунжият амал. Эми ошол риваяттарда келген Ala innel udhiyye minel a'malil munjiye. Uğup koygula, ala degeni uğup koygula, köngül burgula. Uşul siler çala turgan jakınғы күндөрдө, Kurman ayттын күндөрүндө siler atkara turgan amal, kurmandık amalı min a'malil munjiye, kutkaruçu amallardan bolot. Kutkaruçu amallardan bolot. Tunji sahibaha min şerrid dunya vel ahira. Oşol kurmandık çalgan adamdı düynönün kesepetlerинен, кыйынчылык, бале, апаттарынан куткарат, жана вал ахира акыреттин азабынан да куткарат деди да. Субханаллах, Аллах Таала сиз менен бизге улуу, сооптуу амалды насип кылганы турат. Азыртадан белсенип, даярданып, ниеттенип, курмандыкка даярданып туралык. Анткени бизди дүйнө жана акыреттин жамандыгынан куткара турган, бийик даражага жеткире турган, улуу пайгамбарлардын жолуна бизди алып бара турган улуу амалдын эшигинде босогосунда турабыз. Алда болсо ошол биз сөз кылып аткан курмандык, ошого Аллахым насип кылса курмандык чалганга умтулалы. Эми курмандык амалынын бул курмандык чалган адамдарга алып келе турган пайдасы. Ал адамдын жашоосунда береке болот, үй бүлөсүндө тынччылык болот. Тапкан тутканында, мал мүлкүндө кадимкидей береке болуп, жакшылык болот. Ал адамдын жолу ар дайым ачык болот. Ал адамдын Аллах Таала жакшы көрүп, сүйгөндүктөн ал адамдын ар кайсыл тараптан ийгиликтерге жеткирип коет Аллах Таала. Эми ошол курмандыктын этини бөлүп, кошуналары менен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бөлүшүп жегенде, ошолордун сүйүнүчүгө себеп болуп, ошолордун муктаждыгын чечип, алардын ак батасын алуу, бул дагы өзүнчө чоң бир жакшылык болуп эсептелинет. Риваяттарда келет, бир адам курмандык чалды, ошонун этинен кайсы бир колу жука адамга бөлүп берди. Ошол колу жука адам ошол курмандыктын этинен жесе, ар бир жутум эт үчүн Исмаил пайгамбар бул Забихуллах, Аллахтын курмандыгы, Аллахтын алдында курман болгон пайгамбар деп айтылат. Ошол пайгамбардын урпагынан келип, кулчулукка түшүп калган адамдарды кулчулуктан өз акчасыга сатып алып, азаттыкка, эркиндикке чыгарган, боштондукка чыгаргандын сообун алат деди да. Шунчалык улуу сооп бар бул жерде. Демек, курмандык чалуу бул жөн эле сооп эле, акыретте сооп боло турган нерсе болуп калбастан, бул дүйнөдө берекеге, жакшылыкка, бүтпөй аткан иштердин бүтүп кетишине, ачылбай аткан жолдордун ачылышына, материалдык жана
руханий жактан тынчтык, бейпилдик болушуна себеп болот экен. Эми коомчулукка алып келген пайдасы кандай десе, кайсыл аймакта курмандык көп союла турган болсо, көп Аллахтын ыраазычылыгына арналган кандар көп ага турган болсо, Аллах Таала ошол чөлкөмгө, ошол айлана чөйрөгө эмне кылат экен? Берекесини, жакшылыгыны, тынчтыгыны жаадырып коет экен дагы. Ошол жерде көптөгөн мындай кырсык, апат, балелер көтөрүлүп жок болуп кетет экен да. Ошондуктан хадистин мазмунунда ушундай келет: сиз чалган курмандык бисмиллахи Аллаху акбар деп ушундай мууздалганда, ошол курмандык жандыктан чыккан алгачкы агып чыккан кан жерге тиип элек ошол сиздин кылган амалыңыз да Аллахтын даргөйүндө кабыл болуп калат экен. Аллахтын алдында кабыл болгон соң, Аллах Таала сиздин өткөн чактагы күнөөңүздүн баардыгын кечирип, жана көптөгөн соопторду берет экен. Ошондуктан риваятта келет: хияру уммати юдаххун ва ширару уммати ла юдаххун. Мен үммөттөрүмдүн эң жакшылары курман айт күндөрү ошол курмандык чалгандары, эң жамандары курмандык чалганга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ошого кайдыгер мамиле кылып койгондору деп айтылат да. Ошондуктан дүйнө акыреттин, бул жашоонун ийгиликтери ичине камтылган ушул амал, ушул ыйык амал алдыбызда жакындап келе жатат. Ошого бардыгыбыз жакшы ниет кылалы жана ошол улуу амалды аткарып, көптөгөн соопторго жана жакшылыктарга ээ болуп калалы. Аллах субханаху ва таала жергебизге тынччылык, элибизге бейпилдик берсин. Ар кандай кырсык, бале, апаттарды бизден алыс кылып, ушундай жакшы амалдарды кылууга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.